Саламатсыздарбы, урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөндөн абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул бир теманы кайрылуу деп айтып кетким келет эле. Менде бир нече видео бар ошол суу алтын боюнча да. Суу баягы канча акча, канча ГЭС акчасы мисалы үчүн ысырапталып атат. Ошо башка нерселер боюнча ушундай көп менин ушундай видеолорум бар. Аны каналымдан көрсөңөр болот. Бирок бүгүнкү дагы бир нече дагы бир жолу кайталып кетчү нерсе бул деген суунун кантип алтын экенин санасак. Негизи ошо бүгүнкү акыркы күндөрү бул деген экология, жашыл экономика абдан биринчи орунга чыгып атат да. Климат өзгөрүп атат, чын эле. Климат өзгөрүп атканын далили бар. Мисалы үчүн бул деген дүйнөлүк окумуштуулар макулдашкан, ошо палеонтологдор макулдашкан, геологдор, геофизиктер макулдашкан график да. Бул деген биздин климаттын графиги. Ошол жерибиздин, жер планетабыздын. Башында ошол жер планетабызга бир 4,5 миллиард жылдай болду. Бүгүнкү күнү ошо окумуштуулардын айтуусу боюнча, атайын анализ жана эсептөөлөр боюнча. Анан ошонун бир канча миллиард жылы, же болбосо 1 миллиард жылына чейин жакын ошо негизи ушул убакыттын ичинде жер жөн эле ийриген темир жана таш болчу да. Таштан турган ушундай тегерек болчу. Анан акырындап ушул тегерек градусу орточо градус алганда жер кыртышында 14 градус болчу да ошол кезде. Неоцен жана миоцен убагында кичине жер ушундай муздай баштайт. Муздап баштаганда жерде жашоо пайда болот. Жашоо пайда болуп, жашоого бир 2,5 миллиард жылдай болсо керек. Ошол убакыттын ичинде архейлер, бактериялар пайда болуп, анан кийин динозаврларга өтүп кетип, баягы ар кайсы трилобиттерден башталып, бир нече жолу бүт жандыктар кырылып, бир нече жолу климат өзгөрүп, анан акырында климат ордуна келе баштайт дагы. Ордуна келе баштаганда ошо мисалы үчүн плейстоценде баягы мамонттар жана башка жалпы жапайы алгачкы адамдар пайда болот. Анан холоценде ошол биздин заман да, азыркы биздин акыркы заман ошол кызыл менен көрсөтүлгөн бул голоцен, антропоцен деп аталат окумуштуулар аркылуу. Бул деген адам пайда болгону да. Адам пайда болгону эле ушул эле болду да. Анан адам пайда болгон заматта эле тез эле мисалы үчүн эгерде буга чейин теги плейстоценге чейин 3 миллиард жылга жакын, ошол 2,5-3 миллиард жылга жакын температура орточо алганда 2 градус болуп турса, анан адамдар пайда болгондо ошо муз доорунан кийин жаңы технологиялар пайда болгондо чын эле ошо градус тез өзгөрө баштады. Анан ошол акыркы жарым миллиард жылга караганда, ушундай салыштырганда 2 градус болуп турса, жалпы 2 градуска чейин дүйнөнүн орточо планетанын температурасы 4 градуска чейин көтөрүлүп кетти. Анан 6 градуска чейин азыр умтулуп атат. 4,5 градустан 4,5-5 градуска чейин көтөрүлүп атат деген байкоолор бар. Булар далилденди, климат өзгөрүп атат. Климат өзгөргөнгө мындай өз көзүңөр менен эле жыл сайын карап көрсөңөр байкайсыңар. Бүгүн ошо бензин менен жүргөн автомобилдер, кайра жарылган вулкандар, жашыл өсүмдүктөр бир гана кислород чыгарбайт, алар көмүр кычкылтекти да чыгарат түн ичинде. Негизи күнү түнү кислород чыгарган жандыктар бул бактериялар жана планктон да, ошо океандардагы планктон. Эң негизи кислород жасаган жандыктар. Метан чыгып атат. Негизи ушул адамдын баягы согуш кылып атканда бир нече ошол чыгат да, атайын парник газдары. Адам кандайдыр бир таасир кылып атат. Ошол нерсе мисалы үчүн бүгүнкү күнү Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эришине алып келип жатат. Кыргызстан менен Тажикстан керек болсо ошол Орто Азия, Борбор Азияда бүт ушу Тарим Кытайга, Казакстанга, Өзбекстанга, Түркмөнстан, Иран, Афганистанга ошол сууларды башаты болуп берет да. Кыргызстанда тоодо пайда болуп ушул суулар, Тажикстанда дагы ошол суулар барып туруп ушул өлкөлөрдүн жашоосун камсыздайт, айыл чарбасын камсыздайт. Бул абдан кооптуу нерсе. Тажикстанда аз калк бизде бир 7 миллион, Кытайда 1,5 миллиард, Кызыл сууда ошо 5-6 миллиондой калк Тарим бассейнинде. Казакстанда ушул 19 миллионго чейин жетет, Өзбекстанда 32 миллионго чейин чыгып кетип атат.
жана башка Түркмөнстан, Афганистан тууралуу айтпай коеюн. Ушул калктар миллиондогон, бирок ушул миллиондогон калктар тегеректегиси биздин баягы 10 миллиондон араң ашкан эки өлкөнүн калкына бир нече ашып турат дагы. Эмнеге алып келет? Согушка алып келеби? Кандай болот? Бул чоң суроо. Кыргыз жергесинде канча суу жарылат? Эми Кыргызстанды алсак, мисалы үчүн, бизде бүгүнкү күнү ошо 6580 мөңгүдө олуттуу запас бар. Ал запастар 760 миллиард куб метрге жакын Кыргызстанды мындай чыгарат да сууну. Ал суу башка өлкөлөргө кетет. 750 миллиард кубометр коңшу мамлекеттерге кетет. Кыргызстанга 12-10 миллиард кубометр гана калат дагы, ал керектелет айыл чарбачылыгына жана жашоого, шаарларга жана өндүрүштөргө. Ал эми эгерде мындай карасак, ошол Казакстан менен Өзбекстан 41%дан керектейт да ошол суудан. Кыргызстан 4 эле пайызын керектейт, ошол жалпы Тажикстан менен Кыргызстан чыгарган суудан. Кытай 7%ын керектейт, Тажикстан 5,5%ын керектейт. Калган ошол 41%дан ошол Тажикстан менен Кыргызстандан чыккан сууну Казакстан менен Өзбекстан керектеп калат да ошол байкасак. Анан суу жаратуу, мисалы үчүн, Кыргызстан менен Тажикстан, Кыргызстан 40%ын жаратат, Тажикстан 41%ын жаратат. Өзбекстан 8 эле пайызын жаратат жалпы суу керектелүүчү. Казакстан дагы 8%ын тегерегинен жаратат. Анан эл аралык уюмдар айтат, силер аябай ысырап кыласыңар дейт Борбор Азияда сууну. Бул чындык. Дүйнө жүзү боюнча киши башына литр менен эсептегенде суткасына мындайдан караганда 1200 литр кетет да, 1000 литр кетет. Казакстанда 3500 литр кетет суткасына киши башына. Кыргызстанда биздин өлкөдө 4300 литр кетип атат суткасына киши башына. Өзбекстанда суткасына киши башына 4800 литр кетет да. Бул деген эмнени билдирет? Борбор Азиянын мамлекеттери такыр сууну үнөмдөөгө эч кандай мындай кадамдарды карабай жатат. Бул бекер да, суу азаят. Суубузду ким негизи ичет? Эгерде Кыргызстандан чыккан пайда болгон сууну алсак, Кыргызстан өзү 20%-на чейин керектесе, өзүнүн эле суусун. Өзбекстан, Казакстан мисалы үчүн 80% Кыргызстандын суусун керектейт. Анан негизи бул эмнеге керектелет да? Эң негизи баягы инфраструктуралык нерсеге кетер. Эми өзүнүн эле, мисалы Казакстанды мисал алып эле, Казакстанды карап эле, анын тарифтерин алып эле санайлычы канча акча Кыргызстан белек кылып атыптыр Казакстанга. Негизи Казакстандагы суу тарифи 1 куб метр үчүн эл үчүн 90 тенге 39 тыйын. Мисалы үчүн ушул чаркындуу суу кызматын алсак 81 тенге 5 тыйын да 1 кубометр үчүн. Кыргызстанда 1 кубометр үчүн мисалы үчүн элге бул 5 сом 38 тыйын да. Чаркындуу сууну жок кылганга 1 сом 20 тыйын. Ал эми ТЭЦке, мисалы үчүн эң кымбат тарифтер бул ТЭЦке 9 сом 15 тыйын 1 кубометр үчүн сууга. Ал эми чаркындуу сууну кайра иштеткенге 4 сом 02 тыйын да. Ушундай тариф. Эми бул тарифтерди ушул кетип аткан Кыргызстандан сууга көбөйтүп көрөлү, мындай жөн эле жалпы биздин мындай кандайдыр бир аналитикалык ой жүгүртүүсү өнүгүү үчүн да. Кыргызстан территориясында 760 миллиард метр куб жаралат. Сука. Девятая минута. Кыргызстанда 760 миллиард метр куб жаралат. Ошонун 750 миллиард метр кубун кошуналар керектесе, мисалы үчүн кошуналар керектесе 80%. Кыргызстанда 760 миллиард метр куб жаралат. 80%ын кошуналар керектесе, бул деген 60 бүтүн 10,8 миллиард кубометр. Бирокта метр куб деп жазылып калыптыр, шашылыш нерсе. Кубометр деп жазылыш керек. Сом менен санасак, көбөйтсөк, бул деген
3,27 триллион сом да. Триллион деген сан бул 12,0 миллиардтан көп. Бул Казакстандын эле тарифи менен эсептесек да, эгерде 59,96 триллион тенге. Эми муну долларга айланталы. Сомду долларга айлантсак, бул 36 миллиард АКШ долларын Кыргызстандын баалары менен биз Казакстанга белекке берип атабыз. Эгерде теңгени долларга айлантсак, 119 миллиард АКШ доллары теңгесин мисалы долларга айлантсак, биз Казакстанга белек кылып берип жатабыз да. Ал эми Казакстан бизге күйчү май береби же газ береби? Жок, бербейт. Сатат. Бирок Казакстан сата албайт, анткени 99% Орусия сатат бизге газды да, бензинди да монополия кылып алган да. Казактар таарынат ошогочу, бизге саттырбайсыңар деп. Бул нерсе өзгөрөбү билбейм, бирок мындайын айтсак, ошол Казакстан мисалы үчүн бизге ошо биз ага суу берип атсак, бекер эле бензинин берсе жарашмак деп ойлойм да. Биз сууну бере берели, бизге бензин бере берсин. Бирок тескерисинче, эгерде Орусия монополияны кармап алса колуна, анда Казакстан менен Өзбекстандан ушунча белекке суу берип атканыбыздан алар аны түшүнсө, аларга жетсе ушул нерсе, алар бизге ошо бизде Кыргызстанда күн батареялардан турган станцияларды курууга жардам берсе, шамал станцияларын курууга жардам берсе, ошо энергия үнөмдөөчү үйлөрдү курууга жардам берсе, жаратылышты бузбаган гэстерди курууга акча берсе, технологиясын бөлүшсө, жана ошо биздин өлкөдөгү электромобилдештирүүгө салымын кошсо, ошол завод курууга акчасын жөнөтсө, гранттарды берсе, анда биз деген жетиштүү түрдө альтернативдик жол менен энергияны иштетип алып, өзүбүздүн үйлөрүбүздүн көп өмүр жакпай электр энергия менен жакмакпыз. Анда бензин жакпай электромобилдерди ошол күн энергиясы менен зарядтап жүрө бермекпиз. Жакшы болмок бизге. Анда биз сууну токтотпой бере бермекпиз да аларга. Канча суу азайбаса дагы да ошол көмөңгүлөрдүн аздыгынан. Бирок ал нерсе, ал суроолор коюлуп атабы? Бул нерсе болобу, болбойбу? Бул чоң суроо бойдон кала берет. Ошол негизи бул булактар каналды колдойм десеңиздер, колдоңуздар. Негизи эмки видеолордон көрүшкөнчө.